жылдын 7 апрели бул күндү биз Кыргыз Республикасынын Кыргыз мамлекетинин өнүгүү тарыхындагы өзгөчө күн, өзгөчө дата деп белгилеп жатабыз. Себеп дегенде мамлекетти талкалап, жок кылууга бараткан системадан арылып, биз жаңы өнүгүү жолуна өттүк деп белгиледик. Бирок ошол бурулушубуз канчалык ийгиликтүү болду жана бурулуштан кийинки биздин сапарыбыз канчалык натыйжалуу болуп жатат. Мына ушул багытта сөз кылып дагы бир жолу талкуу уюштуруу үчүн биз ой ортодо чогулуп отурабыз. Саламатсыздарбы? Бүгүн биздин талкуубузга катышуу үчүн революция лидерлери жана эл өкүлдөрү, ошондой эле илимдин, башкы прокуратуранын өкүлдөрү, андан сырткары ошол башкы аянтыбызда революцияны жасашкан тайманбастарыбыз келип отурат. Биз азыр сөз башынан болсун деп алгач экранга көз салсак. 7 апрель жалпы кыргыз элинин жүрөгүндө кара так бойдон сакталууда. Себеби мындан 3 жыл мурун Бишкек шаарындагы Борбордук аянтта бир үй бүлөнүн башкаруусундагы бийликти кулатууда 90дон ашуун эр азаматтарыбыздын өмүрү кыйылган. Мындай бийликке каршы туруу иштеринин жүзөгө ашырылышынын негизги максаты эмнеде эле? Бул деген узурпация власти деп коет да. Бул эң чоң статьяга такаса болот да буларда. Биз комиссия катары ошону изилдеп чыктык да. Булардын айткан сөзү айткан. Калган бир да министрим, бир дагы баягы чиновнигиң, бир дагы губернаторуң алардын сөз болбой калган экен. Баары тең ошолордун оозун карап калыптыр да. Мына ошондуктан өзүм билемдик кылып, жанагындай ок аттырганы да ошолордон чыгып атат да. Анан кийин мен айтарым, бул апрель революциясы ошол логикалык түрдө баягы ошол 90-жылдардан бери эңсеген баягы ылайыктуу коом түзүлбөй, калыс мамлекеттик бийлик түзүлбөй, адилеттүүлүк орнобогон үчүн жүрүп отуруп ушундай чоң мындай массалык түрдө кан төгүүгө алып келди да. Бирок кандай болгон күндө да революция жолу аркылуу элдин эңсегени ишке ашырылгандай болду. Ошол убактагы бийлик башында тургандардын кашчулары качып, качпагандары өз мекенинде калды. Канчалаган мекен жигиттеринин өмүрүнүн аркасында келген революция бүгүнкү күндө өзүнүн максатына жеттиби деген суроо туулат. Күнөөлөр эми бул жерден ачык эле белгилүү, бул Бакиевдер да эң башында турган. Кээ бирлерди качырып ийишти. Кээ бирлерди мындайча айтканда өзлөрү көмөк көрсөтүп жиберип ишкендер да эми айтылып калып атат кээ бир учурда. Эми мына ошолордун баарын жоопко тартмайынча албетте анан алардын куйруктары чыгыш керек. Алардын баягы мындайча айтканда вазирлер ким ошону ишке ашырып атты алардын айткандарын. Алар жоопко тартылыш керек эле да. Андай болбогондон кийин албетте ошо апрель революциясынын максаты толук кандуу ишке ашпай аткан ошондон болот да. Өмүрбек Чиркешевич, ушул революциянын максаттарынын ишке ашышын сиз бүгүнкү күндөн көз салып туруп канча деп баалайт элеңиз? Кандай деңгээлде? Классиктер айткандай, революциянын башы бар, аягы жок. Революция бир күн бир юридикалык акт менен бүтпөйт. Эгерде биз революция деп формацияны, парадигманы, коомдук мамилелерди өзгөртөбүз десек, бул убакытты талап кылган, эмгекти талап кылган чоң процесс. Революциянын негизги максаты биз жаңы саясий система түзүп, жаңы саясий маданият түзөбүз дедик. Жаңы саясий маданият бул жаңы адам дегенди билдирет. Жаңы адам бул СССРдин коммунисттик партиясына татыган амбициялык, грандиоздук чоң тапшырма. Көпүрө курган, мектеп курган да маанилүү, бирок адам курган, коом курган бул андан да жогору. Ошондуктан биз бул революциянын максатын жаңы коом, жаңы саясий система түзүү деп билебиз. Эски система эмне болгон? Эски системаны биз кыскача үй бүлөлүк криминалдык система дедик. Мына жакында Борбордук Африкалык Республика деген Африкада Бозиза деген президенттин кууп жиберип, куралчан адамдар келип олтурду. Бул өлкө 60-жылы эркиндикке чыккан экен. 60-жылдан бери бир да президент өз эрки менен кетпептир. Баарын куралчандар кууп жүрөт. Ал эми 66-жылы Бакоса деген келип, диктатор болуп, өзүнүн оппоненттерин союп, бөйрөгүнөн, боорунан жана жүрөгүнөн оозду ич экен. Мына бүгүн дагы ошол кайрадан уланып атат. Биздин өлкөдө да Конституция өз милдетин аткара албай, үй бүлөлүк криминалдык режим орнап,
президенттерибизди кууп гана алмаштыра алдык. Апрелде чыккан азаматтар мына ошол тартипти токтотсок, биз Африкадагы Бакосого окшогостон цивилизациялык өлкө курсак, элдин эрки менен бийлик алмашып, элге кызмат кылса деген ой тилек менен чыгышкан. Бул багытта бир топ иштер болуп жатат. Мен Бакос менен Бакиевтерди салыштыргым келет. Бакос ошол каннибал болгон, ошо этин жеген. Бакиевтер эт жегени менен ошого барды да, өзүнүн коросун алып барып адамдарды сойсо, буунту өлтүрсө, өрттөшсө, тери 6-чы этаждан колу бутун байлап ыргытса, Бакос эле болуп калды. Мына биз ошону токтото алдык. Убактылуу өкмөт, апрель баатырлары мына ошол процессти токтотуп, кыргыз тарыхын таптакыр башка жолго бурдук. Эми бул жолдун арышы канча узун болот, кайсыл этабында кандай максаттарга жетет, бул башка сөз. Рахмат. Темир Аргынбаевич, Өмүрбек агабыз айткандай, узак мөөнөттү талап кылган процесс жүрүп атат да азырчы. Бирок кандай болгону менен азыркы биздин замандашыбыз, биздин эл, замандаштар өзүнүн турмуштук, күнүмдүк жашоосунда сезгиси келет да. Сиз кандай көрсөткүчтөрдү белгилейт элеңиз? Мен ошону улантып кетейин. Биринчиси, биз шайлоо демократиясын толук орноттук. Бирок маданиятыбыз, тажрыйбабыз жетпей жатат. Эң негизгиси бийлик шайлоо аркылуу алмашыш керек. Биз ошого жетишибиз керек да. Ошондо биринчи кадамды аттаган болобуз. Экинчиси, ушул экономикадагы, күнүмдүк турмуштагы ачыктык, айкындык, тазалык, анан кийин мамлекеттин байлыгы элге иштеп, атаандаштык ачык болуу. Тилекке каршы бул жагында азыр үчүлүштөр бар. Анткени биз күрөшкөн күч, ошол 2010-жылы кетирген күч, бул оңой күч эмес болчу. Алар тамырларын абдан катуу жайып алган. Жанагы ар бир экономиканын секторунда абдан чоң коррупциялык схемаларды түзүшкөн. Алар бир күндө кетпей жатышат. Анткени ошол жерде жеп, ичип отургандар бүгүнкү күнгө чейин өзүн боенуп алып, бирок баягы эле эски ишин кылып отурат. Арылуудан эмне тоскоолдук жаратылат? Эми биз кадам-кадам катары кетип атабыз. Мынакей былтыр бир топ мыйзамдарды кабыл алдык. Ачыктык, айкындык болсун деп. Эң негизгиси ушул элдин бийликке болгон ишенимин арттырыш керек. Экинчиден ачыктык, айкындык келиш керек. Ушул мен эгерде сиз мага баягы экономика министри катары ошо экономика жагына берип атпайсызбы? Адам эки нерсени мындай түшүнө билет да. Биринчиси анын эркиндиги. Ушул эркин жүрүп калдым, эркин ойлонуп калдым, эркин сүйлөнүп калдым, эркин басып калдым дейт. Экинчиси чөнтөгүндөгү капчыктын калыңдыгы. Эгер өзүнүн эмгеги менен бирдеме таба баштаса, ала менин турмушум өзгөрдү дейт. Бул жолго барыш албетте кандайдыр бир кыйындыктар бар. Бирок мен ойлойм, биздин тандап алган жол сөзсүз түрдө ушул ийгилик алып келет. Сиздин толуктаңыз. Биз кандай ийгиликтерге жетиштик? Алгач кандай жыйынтыктар көрүнө баштады, мен ошолор жөнүндө айткым келет. Конституциянын негизги маселеси бул бийлик маселеси. Бийликти кантип алышат, кантип бөлүшөт, ким берет? Эл бийликти кантип көзөмөлдөйт? Негизги маселе ушул маселе. Ушул маселени мурунку конституциялар чече алган эмес. Бийлик бир адамдын үй бүлөсүнө жыйналып эле конституция теленди да кала берген. Борбордук Азияда мөөнөтүндө шайлоо жолу менен мамлекет башчысы ушул кезге чейин алмашылган эмес. Жаңы конституция бир жылга жетпей эле өзүнүн бул миссиясын ийгиликтүү аткарды. Борбордук Азияда биринчи жолу, мен араб өлкөлөрүн, согуш болуп аткан араб өлкөлөрүн айтпай эле коеюн. Шайлоо менен президент алмаштырды. Парламенттин таасири менен өкмөт дагы өз мөөнөтүндө мындай зарыл болгон учурда өз тартиби менен алмашып отурат. Ошентип бул конституция негизги маселени чече алды. Бул саясий системанын негизине атаандаштык системасы коюлган. Кыргызстанда атаандаштык болуп тазаланып, жаңырып, эми орой угулат, керек болсо бири-бирин чукуп, достор, партнерлор ушу тазалана турган процессти биз коюп жибердик. Бул система жерлерде жаңы лидерлердин өсүп өнүгүшүнө шарт түзөт. Мына Кыргызстанда жакында жергиликтүү шайлоолор болду. Ал шайлоолордун баарын деле Атамбаевдин мурунку партиясы СДПК уткан жок. Оппозицияда жүргөн партиялар бир нече шаарларды утту. Түрмөдө жатса дагы Ташиевдин партиясы 2 шаарды утуп алды. Кызматтан кетсе дагы Бабановдун партиясы 4 шаарды утуп алды. Парламентте жок болсо дагы Мадумаровдун шаары 2 шаарды утуп алды. Жаңы партия болсо дагы Өнүгүү партиясы дагы 2 шаарды утуп алды.
Акшуңкар партиясы менен Атамекен дагы бирден каршы партия болсок дагы бирден шаар караң жетиштик. Мына ушунун өзү болуп көрбөгөндө тартып өзгөрүп атат. Мен айылдын депутаттары менен сүйлөштүм. Айылдын депутаттарынын деңгээли, анын сапаты жогорку кеңештикинен калышпайт. Сиз азыр Каалаган айыл депутатка барып сураган, ошол жерде авторитеттүү адамдар келди. Ал жерде саясий активдүүлүк күчөп, жаңы элита, жаңы пайда боло баштады. Мына кече Жалал Абадта курултай өткөрүп, биздин талабыбызды аткарбаса, биз жерлерде өзүбүздүн элдик бийлик орнотобуз дейт. Элдик бийлик мындан 2 ай мурун орноту. Ошондо шайлоо болуп атканда ошол мен лидермин дегендер, мен кыйынмын дегендер кайда эле? Республика акыл жетпесе жок дегенде өзүнүн айылы колдоп, өзүнүн айылын тутуп бир айыл өкмөтүн коюп алса болот эле го. Анан ал жерден чыгып жерлерде бийлик өткөрөбүз дейт. Мына ошентип казандай кайнап, алдынан жаңы лидерлер чыгып 1-2 жылдан кийин элитаны алмаштырат. Элитаны алмаштырат деген сөз жашы физикалык жашты эмес. 54-төгү Текебаевди 34-төгү тиги Кочкорбаев келип алмаштырат дегенге жатпайт. Эски көз караштагы адамдар жоголуп, жаңы көз караштагы адамдар келиш керек. Анын үчүн шайлоочуларыбызды өзгөрүш керек. Аларды тандаганды билиш керек. Менин эңсеген күнүм шайлоочу көргөн көзүнө, уккан кулагына ишенбей кала турган күн качан келет экен деп күтүп отурам. Анткени ар бир телевидениянын ээси бар, ар бир гезиттин ээси бар. Өзүнүн кызыкчылыгын айтып, жалганды куюп атат. Бул процесс башталган мезгилде. Адам акылы менен жетип, аны угуп, муну көрүп, шайлоочу өзү жоопкер, эркин болуп чечим чыгара биле турган күн келгенде Кыргызстан оңолот. Жетелеме болсок, аз башкаларга сөз берели азыр. Белимчи болсок, анда биз эч убакта оңолбойбуз. Ойго куйдай эле бирөөнүн артынан ээрчип кете берсек. Ыргалган шакында. Өмүрбек Черкешевич белгилебеди. Биз мына бийликтин ишинин ачык айкындыгын, тазалыгын, анан демократиялык нукта кетишин үмүт кылганбыз, ошого баратабыз, жасап атабыз депчи. Сиз мынакей азыр жаштардын өкүлү катарында бийликте жүрөсүз да. Ушул процесстерди кандай көрүп атасыз? Кантип баалап атасыз? Албетте, бул 7 апрелге чейин деле жаштар саясаты жөнүндө сөз болуп, кагаз жүзүндө жашап келген. Бирок ошого карабай эч качан бул реалдуу жашоодо ишке ашкан деп айта албайм. Себеби ошол эле Бакиевдин убагында болобу, Акаевдин убагында болобу, жаштар саясаты жөнүндө атайын сөздөр болгону менен сөз жүзүндө калып гана жаштардан чыныгы жаңы жаштар, жаңы саясий элитага кошулган жаштардын келишине мүмкүнчүлүк болгон эмес. Ал убакта мисалы үчүн 2 гана фактор негизги ролду ойногон. Мисалы үчүн акча жана тааныш 2 гана фактор. Ал эми 7 апрелден кийин бир нече мага окшогон жаштарга мүмкүнчүлүк болду десем жарашат да. Азыркы күндө мисалы үчүн жаңы саясий элита алмашты деп атышат. Ооба, жаңы саясий элитанын алмашышы менен жаңы жумушчулар, жаңы кызматкерлер, жаңы мамлекеттик ишкерлер келди десем жаңылышпайм. Себеби жаңы адамдын, жаңы ойдун пайда болушу менен биздин катарыбызга да жаңы адамдар кошулду. Жаштардын өсүп өнүгүшүнө, жаштардын өз мүмкүнчүлүктөрүн көргөзүшүнө мамлекеттик деңгээлде шарт түзүлүп берди. Буга бир далил ошол жаңы бийликтин келиши менен жаштар министрлиги жана ошондой эле ошо министрликте азыр күндөн күнгө күчөтүү менен алек болуп жатабыз. Сиздин пикириңизде алгачкы 3 жылдык иштин мөөнөтүндө ушул нерселер жетиштүүбү? Ушул нерселерге жетишүүгө аракет болуп жатат. Бирок бардык шарт түзүлүп берилди. Калган нерсе азыр өзүбүздө калды деп гана айтар элем. Аны өнүктүрүп кетти, өзүбүздү көргөзүү жана ушул жаңы элитага кошулуп, алардын агымына кошо алуу бизге мындай шарт бар, бирок мүмкүнчүлүк өзүбүздүн колубузда. Ошондуктан ачыктык. Мынакей революцияга түздөн түз катышып, лидерликти кармап жүргөн адамдардын, эл өкүлдөрүнүн комментарийин уктуңуз да. Сиздин бааңыз туура келип атабы же кандай? Мен биринчи бул залда отурбаган кээ бир кишилердин пикирлерин айта кетелик. Аларды биз албетте 7 томдук Кыргыз тарыхы китебин жазып атабыз, ошого сөзсүз камтый кетебиз. 2005 жылы 24 октябрда кылмыштуу топтор Баңгизатка, башка соода, кылмыштуу соодага аралаш болгон топтор айрым бир амбициялуу саясатчылар менен аралашып туруп, мени Ак үйдөн кубалап чыккан деген мурдагы туңгуч президентибиздин ушундай доомат сөздөрү бар. Бул АКШ сыяктуу кишилердин тараптардын акчасы менен жүзөгө ашкан. Анан алар ич ара бөлүшө албай калып 2010 жыл 7
апрелде ошо сыяктуу окуя дагы бир жолу кайталанды деген сыяктуу пикирлер айтылып атат да. Ал пикирлер ошо айтылып аткандын өзү дагы өтө маанилүү да. Эмне дешер экен деп бир бар ушундай таразага салып караш керек. Анан жакында эле оппозициячыл делген кээ бир жыйындарда же ушу азыркы бийликке каршы маанайдагы кишилердин сөздөрүндө ушундай 2010 жылдын 7 апрелине каршы акарат айтылган, доомат кылган сөздөр да айтылып атат. Алар да коомдун бөлүгү катары сөзсүз чагылдырылышы керек деп эсептейм да. Ал эми иш жүзүндө менин өзүмдүн пикиримде могу 2005 жылдын 24 апрелин ыңкылап күнү катары сөз сакташ керек болчу, расмий түрдө аны да белгилеш керек болчу. 24 мартта. Себеби ошондон кийинки окуялар чынында бизде жанданууну пайда кылган, ошондо дагы парламенттик демократияга өткөрүүгө аракет кылган. Андан кийин албетте кийинки окуялар кайра мурдагы жеке бир үй бүлөнүн башкаруусун ого өтөр катаал кылып калыбына келтирип салганын көрдүк. Анан дагы бир нерсе, ошо 7 апрелдеги окуялар анык элдик ыңкылап болгондугун көрсөткөн нерсе. Ошол биздин ошол кездеги оппозициянын лидерлеринин көпчүлүгү абакта болуп калды. Түздөн түз мындай башкарып көзөмөлдөй албай калган учурда болушту. Ошого карабай эл өзү чыкты да көчөгө. Мына жаштар чыкты. Алардын баардыгын биз так көрсөтүш керек. Андан кийин эмне болду деген маселени да сурагыңыз келип ататпы? Менимче бизде жаңы системага өтүү аракети болуп жатат. Мына элер айтат, бул батышка гана таандык, бизге керек эмес, биз мурдагыдай эле президенттик системаны сакташыбыз керек деп. Эгерде президенттин өзү мыйзамдын кепили болсо конституциянын, анда президенттик бийлик деле биз үчүн алгылыктуу. Бирок буга чейинки президенттер, азыр коңшу өлкөлөрдөгү постсоветтик жумурияттардагы президенттер андай болбой атышпайбы? Ошол шартта менимче парламенттик демократияга багыт бул арасыз нерсе болду. Ал эми ички Азияны алсак, мына Монголияда бул биз азыр өтүп жаткан система татынакай эле иштеп жатат. Ошон үчүн мен албетте азыркы системага каршы пикирлерди сөзсүз чагылдырышыбыз керек деп эсептейм. Бирок жеке өзүм жаңы өзгөрүүлөргө мен болуп атканын анытасыз. Колдоо көрсөтөм. Мына жогоруда айтылбадыбы? Жаңы системага өткөндүгүбүз бул чыныгы элдик бийликтин орношу жана жаңы системада өнүгүп аткандыгыбыз депчи. Бирок экинчилери азыр бул парламенттик системага өткөндүгүбүз биз өзүбүздүн даяр эмес экендигибизди көрсөтүп атат азыркы жагдай. Анан биз дагы буга өтүш үчүн баланча маселени, түкүнчө маселени ындай кылышыбыз керек, мындай кылышыбыз керек деп акыл айтып атышат да. Сиздин баамыңызда азыркы системанын жолу кандай баратат, кандай болушу мүмкүн? Менимче бизге ошо саясий жакшы жүрүмгө туурасын айтыш керек. 2010 жылкы июндагы этностор аралык кагылыштын залакасы чоң болду да. Ошондон улам ушул биздин жүрүмдү колдой турган далай күчтөр эл аралык коомчулукта дагы эки анжы болуп, алар кээлери бир нече айдын ичинде тактай албай калышты да, бул өлкөдө эмне окуя болуп атат деп. Эгерде ошондо ырааттуу түрдө бизде эл аралык колдоо болгондо азыркы реформалар мындан да ыкчам жүрмөк деп эсептейм да. Анан экинчи жагы бул жарыяланган саясий система менен ошо күндөлүк турмуштагы окуялар дал келбей атканын көрүп атабыз. Мисалы үчүн реформалар, коррупцияга каршы, жемкорлукка каршы реформалар бир эле тармакта болушу эч мүмкүн эмес экен. Себеби бир тармакта жүрүп аткан реформаны башка тармактагылар тебелеп тепсеп салат экен. Бул кадр маселеси, муундардын алмашышы маселеси болуп атат. Ошон үчүн жана жогоруда айтылган эске ала турган жагдайлар бар. Ошондой жогоруда айтылгандардын бир жагы бир күндө боло турган нерсе болушу мүмкүн эмес да. Бирок саясий эрк да керек. Саясий эрк жагынан бизде мүчүлүштүктөр көп эле болуп жатат. Кыскача токтоп. Мен ошого айтып коеюнчу, ошол бүгүнкү күндөгү ошол мына система, бул парламенттик демократиялык система бизге кереги жок экен, жарашпайт экен деп айтып аткандардын идеясы жок. Сунуштаган багыты жок.
Алар баягы эле кайра эски президенттик шайлоого келебиз, президенттик башкарууга келебиз дейт. Аны биз басып өткөнбүз, анын кемчиликтерин билебиз. Анткени бир адам башкара албай, мыйзамсыз башкаруучу борборлор пайда боло баштайт. Ошон үчүн мындайда, эгерде бир эрежени алып алып, ошол эрежеге баары көнүп иштей баштаса, баары убакыт өткөндөн кийин бул салтка айланат. Андан кийин салт болуп калгандан кийин бул жазылбаган салтка кетип калат. Бизге ошол туруктуулук, анан экинчиден убакыт жетишпей жатат. Ушул эки нерсени басып өтсөк, чыдасак ушуга барабыз. Болбосо мындай да, мына президенттерди алып көрсөңөр, ар бирөө оңдогон 17 жолу оңдоду беле конституцияны. 17 жолу жеке бийлигин чыңдоо үчүн оңгон. Акыркы өзгөртүүнү Бакиев 2010-жылы январда жасайын деп даярданып калган. Анда НЕПАдан менин көзүм өтүп кетсе, мен дайындаган 5 адам кеңешип туруп, менин балам Максимге Кыргызстанды энчилеп өткөрүп берет. Кеңешме демократия деп чечкен. Ошону колдогон министрлер, ошону колдогон депутаттар азыр барыбызга акыл үйрөтүп жүрүшөт. Арабызда. Ошондуктан мен ойлойм, биз парламенттик башкаруу системасына даяр эмес экенбиз деп айтардан мурун, биз эмнеге даярбыз деген суроого жооп бербейликпи? Биз президенттик башкаруу системасына даяр болдукпу? Президентибиз да даяр эмес экен, кошоматка койсойгон биздин элитабыз да даяр эмес экен. Муну биздин тарых тастады. Биз эле эмес, араб туугандар дагы, Орто Азиядагы башка туугандарыбыз дагы даяр эмес экен. Рахмат. Биз азыр дагы бир материалга көңүл бурсак, себеп дегенде ошол апрель революциясынан кийин стабилдүүлүк дегендин бир багыты катарында көпчүлүк ушундай жанагы нааразычылык акцияларынын токтоп калышы, борбордук аянтка жанагынтип кыйкыр өкүрүк менен чыга турган адамдардын азайып калышы деп дагы түшүнүшкөн да. Бирок азыр жагдайлар ар кандай өнүгүп атат. Мына ошол багытта сюжет. Апрель окуясы болуп өткөнүнө 3 жылдын жүзү болсо дагы агартылган сот иши өзүнүн аягына чыкпай келет. Себеби элге массалык ок чыгарууга буйрук кылган ана башчылары чет өлкөдө жашырынышууда. Экстрадициялоо боюнча көтөрүлгөн маселеге оңчулуктуу жооп ала албай келебиз. Ал эми Кыргызстандагы күнөөлүү делингендердин айрымдары да үй камагында жүргөн учурлары бар. Ошол сот дагы эле соттолбой эле кээ бирөө үй камагына чыгып, кээ бирөө уже качырып ийип деле атышат. Акыркы убактарда митингдер уюштурулуп, азыркы бийликти кулатууну көздөгөн учурлар дагы болду. Мындай кадамды реваншисттик аракеттер деп белгилөөгө болот дешүүдө. Муну менен катар эле ар кандай саясий оюндар уюштурулуп, 7 апрель элдик революциясын жокко чыгарууну көздөгөндөр бар. Баягы 45-46 жылдары экинчи дүйнөлүк согуштан кийин Нюрнбергдеги бир марафондук сот болгон. Ал эми түшүнүктүү. Ал өзү 1 жылда созулган. Бул андан өтүп кетпеди. 2 жыл болду айланайын. Эми 3 жыл болду. Кандай болгон күндө да элдин учурдагы негизги талабы чыныгы айыптууларды алып келип, өзлөрүнө тийиштүү чараларды көрүү иштери болууда. Биз сөздү башкы прокуратуранын өкүлүнө берген турабыз, бирок соттук териштирүүнүн создугуп кетишинин бир себеби, ар кандай себептерин айтып атабыз. Себеп дегенде бул Кыргызстан тарыхында биринчи жолу тилекке каршы ушундай болуп калып атат. Экинчиси болсо, ошол жерде бардык жагдайды тактоонун зарылчылыгы күчтүү деп атабыз. Анан эң негизги эле сөз, ошол элге ок атып, кыргын салгандардын башында тургандардын эмне үчүн жоопкерчилигине азыр мурдагыдай көңүл бурулбай калды деп атабызбы, же аларды алып келип качан жоопко тартабыз деген маселени коюп атышат. 2010 жылдын 7 апрелдеги окуя боюнча, кылмыш иш боюнча 28 адам жоопко тартылган. Алардын ичинде Курманбек Бакиев, Жаныбек Бакиев жана башкалар. Азыркы учурда 3 жылдын ичинде Кыргыз Республикасынын башкы прокуратурасы Беларусь Республикасына 3 жолу экстрадиция боюнча талап берген. Бирок тилекке каршы канааттандыруусуз калтырылган. Акыркы жолу быйыл 27 февралда биз талап киргизгенбиз Беларусь Республикасынын башкы прокуратурасына. Бирок бүгүнкү күнгө жооп келе элек. Буга чейин ал тараптан баягы бул саясий куугунтук же башка деген себептерди айтып келатпады беле? Бул жолу мына соттук чечим турат. Алардын күнөөлөрү далилденип атат да. Эми эмне деген жагдайлар жаралды? Эмне кыйынчылыктар болду? Өкүм чыккандан кийин Курманбек Бакиев менен Жаныбек Бакиевке
өкүм чыккандан кийин Бишкек гарнизондук аскер сотунан 27 февралда мен айткандай талапты жибердик башкы прокуратурага Беларусь Республикасынан, бирок жооп келе элек, ушуну биз да күтүп атабыз жоопту. Не деп жооп берет? Азанча жооп жок. Бийлик өкүлдөрүнүн комментарийи. Маселе кантип чечилиши мүмкүн, кандай жолдору бар? Сиздер кандай аракет көрөсүздөр? Биринчи биз Бакиевщина деген кубулушка баа берип, ошону күнөөлөшүбүз керек. Андан кийин конкреттүү адамдарга күнөөлөш керек. Бүгүн кече эле Бакиев жакшы эле ал 1400 трактор алып келген деп эл алдында кыйкырып атышпайбы? Бакиевдин баласы Максим мейли бизге ишенбесин. Өчүбүз бар. Америка кармап алып барып 20 жылдан 30 жылга кесебиз деп атпайбы? Дүйнөлүк коомчулук баа берип атпайбы? Ошого баа бергенден кийин анан жеке адамдардын ушул күнөөсүн тартыш керек. Эми ол Альфадагыларга. Эмне үчүн 2 жылга созулуп атат? Бул таталыш. Ким атты, ким ного келип дейди, муну далилдеш кыйын. Алардын баарын оптом камаштан мүмкүн эмес. Ошондуктан бул көпкө созулуп отурат. Бирок ким кылмыштуу буйрук берип, ким ошол көрүп туруп токтотпогон кызмат адамдары, саясий кызматтагы, аскер кызматындагы адамдар жооп бериш керек. Эми ошондуктан сот ар биринин ушул күнөөсүн тагыныктайбыз деп атат. Эртеби кечпи менин оюмча бул сот иш аягына чыгарат. Ал эми Бакиевтерде болсо бүгүн Лукашенко бар. Эртең алды алмашат. Түшпөс хан болбой турган араб өлкөлөрүндөгү, Африкадагы өлкөдөгү окуялар көргөздү. Түшпөс хан болбойт. Лукашенко алмашат. Эртеби кечпи Бакиевтер Кыргыз Адилет сотунун колуна келип түшөт. Ошону күтүшүбүз керектиги, башка варианттар барбы? Мен айтып коюшум керек да, биз эмне үчүн күрөштүк эле? Биз биринчи мыйзамдуулук үчүн күрөшкөнбүз да. Баары тең мыйзам чегинде болсун деп. Биздин мына бул соттун узарып кетишинин бирден бир себеби биз мыйзамдуу жолун тандап алдык да. Албетте мыйзамда ошо амалкой ар түрдүү жолдору жазылат. Бүгүн жана күнөөлөп аткандар ар түрдүү жолдорун издеп атат, улам узартканга. Bir gün advokat varıp kalat, bir gün özü varıp kalat, bir gün daha bir nerseni surayt. Oşon menen baratatta. Bирок бул чоң процессте баягыдай кылып bir günde чаап чечип кое турган процесс эмес да. Биз чынында ушунун аягына жетишибиз керек. Жана Өмүрбек Чиркешев айтып кетип атпайбы? Биз эмди кимди күнөөлөйбүз? Ошол убактагы түзгөн системаны түзгөн адамдарды, ошолор түзгөн кылган кылмыштарды күнөөлөшүбүз керек да. Бир кылмыш боюнча мыйзам толук аткарылып, соттун өкүмү чыкты. Бул баягы Садыркуловдун өлүмү боюнча. Максим Бакиев боюнча дагы кылмыш иши козголуп, бүтүп, аягына чыкты, жана рейдердик жол менен басып алганы 24 жылга деп. Мына улам биринин аркасынан бирин бүтүрүш керек. Андан кийин биз баягы ички сот системасы бүткөндө эл аралык сотторго дагы эл аралык уюмдарга да кайрылышыбыз керек. Биз аларды кайра чакыртып алышыбыз керек. Ошол жол ичинде узарып атат. Эң негизги дагы бир маселени айтып койгум келет. Бакиевтер конституцияны өзгөртүп, Кыргызстандын кен байлыктары, табигый байлыктары жеке менчикке берилиши мүмкүн деп байлыктын баарын Максимдин досторуна кармата берген. 10-жылкы референдумда жер алдындагы кен байлыктар, суу, токой бул кыргыз элинин гана энчиси, ошого гана кызмат кылыш керек деген норманы киргиздик. Ошого негизделип жогорку кеңеш чечим чыгарды. Өкмөттүк комиссиянын башчысы Темир Сариев аны тастыктап, Кумтөр кени кыргыз элине кыянаттык менен чет элдиктерге карматыла берилген. Акаев Бакиевдин ойгунда. Ошону Кыргызстанга максималдуу түрдө кайталыш керек деген маселе бүгүн коюлуп отурат. Бул дагы мен ойлойм эски системанын убагында бул мүмкүн болбогон көрүнүш. Кыргызстан сиз 7 апрель окуясы же революция дегенде эле Кыргызстандын негизги бийлик органдарынын бири болгон ушу жогорку кеңеште комиссия болобу, кайсы иш болбосун, жогорку кеңеште талкууга алынат да. Мен жаштардын өкүлү катары ошол жерде отуруп бир нерсеге таң калам. 7 апрель же революция дегенде эле биз 7 апрель күнү эмне болгон, революция күнү эмне болгон, анын ким ийгилигин көрдү же ким ал нерсени пайдаланды деген нерсени эле карайбыз. Жок, бул жерде негизги максат 7 апрелдин келип чыгыш себеби эмнеде деген нерсеге алып барышыбыз керек.
Ошондой эле учурда мына азыр сот иштери аягына чыкпай атат деп жаштардын, ошол жабырлануучулардын айткан сөзүн уктук. 7 апрель окуясына себепкер болгон окуяларды жана ошолорду канааттандырарлык жыйынтык чыктыбы дегенге көңүл бурушубуз керек. Эмне үчүн аягына чыгарылбай атабыз? Себеби чыкпай атат ушул күнгө чейин. Себеби ошол эле биздин катарыбызда эл өзү шайлап, өзү дагы аларга добуш берген. Ошол 7 апрелге чейинки замандын дейбизби, же ошого чейинки бийликтин тарапкерлеринин дагы бул жерде башка бир нукка буруп кетип жаткандыгынан ушул нерсе аягына чыкпай аткандай сезилет жеке мага. Ошондуктан биз менин көз карашым боюнча жаштар өкүлү катары 7 апрель окуясы же болбосо революция ушул күнгө чейин аягына чыга элек деп баа берет элем. Себеби күнөөлүүлөр жазасын тарта элек. Ооба, Курманбек Бакиевдин жана Жаныбек Бакиевдин өзүнүн жазасын сырттан туруп алгандыгы бул кандайдыр бир деңгээлде элдин демине, жаштардын демине, революцияда өтүп кеткен 100дөн ашык жаштардын мына апрель Айкөл Алатоонун өкүлдөрү турат. Булар үчүн кандайдыр бир деңгээлде канааттануу алып келди. Себеби жазасын алмайынча алар кутулбайт деген максатта. Бирок ошентсе дагы биздин арабыздагы талапкер, ошолордун тарапкерлеринин айынан менин оюмча бул окуя азыркынга чейин, ушул күнгө чейин революция аягына чыкпай күрөш жүрүп Жана белгиленип кетпедиби? Ошол тоскоолдук жараткан же болбосо жолтоо болгон адамдарды жок кылуунун методикалары күчөп кеткен депчи? Тилекке каршы сиздин агаңыз дагы ошондой окуядан улам арабыздан кетип калды да. Сиз ошол агаңыздын өлүмүн Бакиевдердин бийлик системасына байланыштырбайсызбы? Бакиевдердин бийлик убагында кандайдыр бир деңгээлде ачык оюн айтып, каршылык көргөзгөн, алардын ошол Бакиевдердин системасына каршылык көргөзгөн ичиндеги адамдардын оозун жабуу, же болбосо үнүн өчүрүү аракеттери болгон. Балким ошолордун курмандыгы бул жерсе качан сот аягына чыкканда гана далил менен гана айтылат бул нерсеге. Бирок кандайдыр бир деңгээлде мен жогоруда айтып өткөндөй, жаштарга болгон, ошо арасындагы жаштарга дагы болгон бир дежурлар гана калганда, калгандары ачык ойноткандар өлүмгө чейин алып барган. Ошол учурда мен бир акцент көрдүм эле, жаш чыган жаштар өлбөсүн дегенче, бул дагы болбосо ошол убактагы бир атайын бир оозун жабууга алып келген аракеттердин бири катары. Бир эле менин агам эмес, бир нече жаштардын, бир нече саясатчылардын өлүмү, өмүрү мисал болуп кете алат. Убактылуу өкмөттүн учурунда иштеп турган временный правительстводон отурушат. Азыр дагы жакшы тиги генеральный прокуратуранын адамдар отуруп атат. Ошол жерде бир суроо жалпы жана сот реформасында анан азыркы 7 апрелде соттун болушу бүтпөй атышынын бир негизгиси бизде бир жакшы көпчүлүктө суроо туулуп атат. Эмне үчүн аягына чыкпай жатат сот 3 жылга созулуп кетти. Анан башындагы команда берген, заказ берген, ат деп айтканды эмгиче бир киши айткан жок да. Ошо сотко канчасы келип суралып атат. Ошо бирөө дагы көргөзмө берген жок. Ушу Боуреки мени команда берди эле, командир ат деп. Азыр бир эме бар да. Бекназаров убагында генеральный прокуратура иштеп турганда 7-12 деп бир ар кандай бир сандарды айтты эле да. Ак үйдүн үстүнөн аткан жана прямой аткан снайперлерди кармадык депчи. Ошону азыр временный правительстводо иштеп кеткен азыркы биздин адамдар жооп береби же генеральный прокуратура жооп береби ошо? Кармалды тактап атабыз, анан ушу Башкы прокуратура дейт. Комментарий кылып койсоңуз андан кийин. Азыр кылмыш ишти 2011-жылдын 18 октябрда карап баштаган Оңолбеков, судья Оңолбеков. Катуураак айтыңыз. 2011-жылдын 18 мартта карап баштаган Оңолбеков суд. Бүтпөгөн себеби объективдүү жана субъективдүү себептер бар. Мисалы иш боюнча 387 жабырлануучу өтүп атат. Ушун баарын сурак кылыш керек, күбөлөрдү сурак кылыш керек. Соттолуучулардын баарын сурап бүттү. Азыркы учурда иштин материалдарын окуп берип атат. Анан Процесстин эреже тартиптерине ылайык ушундай болуп атат деп жооп берет. Өрмөк Шишкешевич, сиздин комментарийиңиз. Урматтуу көрүүчүлөр, урматтуу аудитория. Эгерде бир конституция жазып, же бир закон жазып, турмушту майкөл сүткөл кылып, оңдоп, эртеси да адилеттүүлүк келип кала турган болсо, жашоо турмуш өтө жөнөкөй жана кызыксыз болмок.
Biz geçecek адамдарбыз. Өзүбүздүн кемчиликтеринен арылганыбыз жок. 7 апрелден кийин да ошол эле тергөөчүлөр иштеген. Ишин чала кылышкан. Көп мына өзүңөр кат чыгып отурасыңар, далилдери жок. Ошондуктан мен ойлойм, соттун созулганы да ошондо. Эртеби кечпи айыптуулар жооп берерине мен терең ишенем. Темир Аргымбаевич, мурдатан айтылган фактылардан дайын жок. Айрым бир ишler ачка чыкпай атат деп. Эми убагында ошол ызы чуу болду да, эми азыр убакыт өткөндөн кийин эстеп көрсөк, бир Кудай эле сактады да Кыргызстанды дагычы. Ошо 7-синде, андан кийин 6-сында мына Таласта болгон, 7-синде, 8-синде болгон окуяларчы. Ошондон кийин оперативдүү топ түзүлүшүп, бир топ иликтөө иштерин жүргүздү, ал бири-бирине окшош эме кошулуп турду да. Андан кийин июнь окуясы болуп кетти, буяка дагы абдан чоң убакыт бөлүнүп калды. Ошонун негизинде мүмкүн кандайдыр күчтүктөр кеткен. Бирок мен айтайын дегеним башкада, мен жана башында эле айтып кеттим. Бул жерде бир адам өлсө, кескесинде сот 3 жыл, 5 жыл болот. Бир адам үчүн. А бул жерде 80ден ашыган биздин жигиттер ошол жерде атылып өлдү. Мен бир нерсеге таң калам да, ошонун баарын унутуп коюп, кээ бир саясатчылар, саясатчыбыз деп, мүмкүн бүгүнкү бийликтен куруп алгандар айтып жүрүшөт да. Ошонун баарын атып туруп, убактылуу өкмөт өздөрү. Анан кийин аянтып келип таштап койгон депчи. Мына сүрөттө, тасмада ошол жерде катышып жүргөн балдар өздөрү көрүп отурушат да. Ушундай калпты айтканда абдан кыжырын келет. Кескесинде ушундай өтүп алышты бүгүнкү кээ бир саясатчылар. Оппонент болобуз дегендер. Баягы Шекспирдин бир улуу сөзү бар. Калпты чындай айтсаң, чын чыркырап чыга берет депчи. Ушул принципке өтүп алышты, канчалык чоңураак калп айтсам, ошончолук мен баатыр болом деп. Чынын айтканда, мен ойлойм, сот бүтөт, күнөөлүүлөр өзүнүн жообуна тартыш керек. Рахмат. Тешкер. Бул абдан жакшы тилек, ошого теңири жеткирсин. Мына акс окуяларынын сот жүрүмү жөнүндө деле жакшы билебиз. Ошону тоскоол кылып, бүтүрбөгөнгө аракет кылган, башка жакка нукка бурганга аракет кылгандар негизи ушу бийликтин ичинен чыгышкан да. Көрсө, алардын өздөрүнүн да куйругунда калбыр бар экен да. Кийин билинип атат алар. Ушул сыяктуу эле азырдагы жолтоо кылчулардын өздөрү эгер кайсы бир бийлик структурасына кирип алса, алар деле тоскоол болот. Алардын ичинде жана жогоруда айтылгандай тергөөчүсүбү же башкасыбы кимдир бирөөлөрүнүн да балким жакындары бардыр баягы эски күчтөрдүн арасында. Сот системасында реформа болбой жаткандыгын өзү дагы ийгиликтүү болбой аткандыгын өзү дагы буга кошумча өбөлгө болуп атат. Азыр коррупция кайра күчөй баштады. Сиздер балким билбейсиздер, бирок жемкордук кайсы бир деңгээлде, МАИде эле эмес, университеттерде эле эмес, башка жактарга дагы кайра жайыла баштады да. Мунун өзү демек саясий реформа жетишсиз экенин, экономикалык жана башка реформалар тез арада жүргүзүлүшү зарылдыгын дагы көрсөтүп атат. Анан албетте бу муун жаңырат деген сөздүн өзү өтө маанилүү болуп атат. Биз азыр мына өмүккө биздин муундагы кишилер бийлеп атат да. Мен ошо тезирээк жаңы муундагы саясатчылар, жаш саясатчылар шайлоо жолу менен саясий элитаны алмаштырса деп ошону каалап кете берелим. Бирок ошого ыңкылап жол ачып берди. Рахмат. Биз азыр кыска кетебиз. Уши айткандай сот боюнча да, бул биздин революциянын эле соту болбойт болуш керек. Бул жана эки жакка качып кеткен адамдарды эле сот чечет экен да. Азыр сот туура айтат, коррупция аябай күчөп атат. Мурункудан да жаман болуп атат сотчу. Бул жерде сотту реформа кылып же болбосо сотту бир иш аракет кылбасак болбойт окшойт да. Антпесе бул эч кандай чечилбейт. Рахмат. Кыска комментарийиңиз. Мен суроо бердим Өмүрбек Чиркешевичке. Сиз жана кулак сүйүнө турган сөз айттыңыз. Кадрды алмаштырыш керек деп. Бирок ошого карабай эле Бакиевдин куйруктарынын баары келди да кайра жумушка. Ошого кандай жооп бересиз? Кыска 2 секундта андан сүрөттөн жооп берсеңиз, 2 секунддук сүрөт көрүп алсак андан кийин. Эгемендүүлүктү алгандан тарта кыргыз эли өзүнүн башынан 2 революцияны өткөрдү. Тилекке каршы 2 революция тең массалык ызы чуулун коштоосу менен болду.
Бийлик башындагы президенттер өз өлкөлөрүн таштап сырт жакка чыга качышты. Бирок кандай болгон күндө да өлкө ичинде стабилдүүлүк сакталып, элдин тынчтыгы, өлкөнүн саясий абалы жөнгө салынды. Кыргызстан тууралуу дүйнө жүзү ар кандай таризде ой калчап, келечегин ар ким ар кандай болжолдошкон эле. Кыргыз элинин бийликке каршы турган аракеттери башка өлкөлөргө дагы мисал болуп, аракеттерин ойготту. Мисалга алсак, араб өлкөлөрү. Бул өлкөлөрдө дагы митингдер байма-бай жүргүзүлүп, Сирия, Ливия өлкөлөрүндө бийликке каршы аракеттер көрүлдү. Бирок Кыргызстан сыяктуу стабилдүүлүккө ээ боло албай келишүүдө. Өлкөдө граждандык согуш чыгып, оор жоготуулар күч алган. Бүгүнкү күндө дагы бир нукка түшө албай келишүүдө. Араб жазы окуялардын сценарийлери албетте жүрөктүн ишин алып коркута турган нерсе. Анан жогоруда суроода бекер берилген жок деп ойлоп турам. Себеп дегенде эски бийликтин жанагындай өкүлдөрүнүн кайра эле башкарууга аралашып аткандыгынын көрүнүшү бизде кайра ушул сыяктуу коркунучтардын жаралып аткандыгынын белгиси эмеспи деген дагы кооптонуулар бар да. Мен кадр жөнүндө айткым келет. 6000 жылдан ашык мамлекеттик тарыхы бар Египет 2 жылдан бери бийликти түзө албай келип отурат. Парламенттик шайлоо дагы артка жылды. Конституцияны кабыл алуу дагы жаңжал уланып атат. Ливия, Сирия буларды айтпай эле коелу. Убактылуу өкмөт жөнүндө айттыңыздар. Убактылуу өкмөт 8 апрель күнү эртең менен түзүлүп, июнь айынын аягында тарап кетти. Болгон убактылуу өкмөт 3 ай иштеди. Анын миссиясы жаңы конституция түзүп, жаңы шайлоолорду жарыялоо болчу. Шайлоодо ким утуп келсе, эл кимди кааласа, ошол бийлик олтурат деди. Тилекке каршы революциячыл партиялар уттуруп койду. Революциячыл партиялардан экөө СДПК менен Атамекен гана парламентке илешти. Жаңы системанын мурункудан артыкчылыгы уткан утулганды жекирип өгөйлөп жогото албайт. Эгерде парламентке келсе, аны менен иштеш керек деген болуп, бакиевчилер менен иштешке туура келди. Муну биз элдин эрки деп түшүндүк. Республиканын бир бөлүгү аны колдоп туруп алды. Ошондуктан тилекке каршы алар ошол революция толугу менен жеңбей, мына ошентип аралашып иштешке туура келди. Бүгүн реформалардын буксовать этип алдыга жылбай аткан себептердин бири дагы мына ошондой. Рахмат сизге. Тынчтык агай, мына 1,5 элеметтик убактыбыз калды, сиз кыскача комментарий кылып койсоңуз. Мына ушул проблемалардан арылып, мындан аркы өнүгүү жолубузду туура улап кетиш үчүн эмне маселелерди чечиш керек? Бир 4-5 белгилеп койсоңуз. Жанагы коррупцияга каршы күрөш реалдуу болуш керек, сот реформасы реалдуу жүргүзүлүшү керек менимче. Анан биз жаш жаңы күчтөргө жол беришибиз керек. Анан бул парламенттин тагдыры жөнүндө көп айтылып атат. Менимче жаңы парламенттик шайлоо биз үчүн алгылыктуу болмок. Жыйынтык сөзбү? Жыйынтык точурат пикириңиз. Прокуратуранын адамына суроо бергим келет да. Жана снайпер атты деп атпайбы? Снайпер атканын снайпер атса, бул телевизордон көрсөтүп атпайбы кимдер атканычы? Анан ошо биз 7-синде жаракат алган катары айткым келет да. 67 автомат ногун алып кеткен да, азыр ошол сотто жок болуп атат да. Кандай себептер менен жок болуп кетти ушул? Түшүндүрүп берсеңиз. Болду. Кыска эле. Жолгон октор боюнча маалымат жок, бирок именно жоопко тартылгандар снайперлер бар. Ошо алар күнөөсү барбы жокпу аны сот чечет. Биз далилдеп берсек, сот өкүм чыгарат, айыптуу өкүм. Рахмат. Тилекке каршы убактыбыз бүттү. Бирок урматтуу телекөрүүчүлөр, бейшемби күнү саат 20:15-те Ойордо ток-шоусунун орусча чыгарылышында сиздер Эркин Рыскулбеков менен дал ушул маселенин талкуусунун уландысын көрө аласыздар деп белгилеп кетмекчибиз.